Алла Таала Кур'ан-ы Каримдин бир топ жеринде бардык нерсени жууп кылып жараткандыгын айткан. Башкача айтканда, жалгыз Алла Тааладан башканын баары жууп-жуу менен бири-бирине түгөйлөш жаратылган. Najm сүрөсү 45-аят. Аял менен эркек да мына ошолордой эле бири-бирин толуктап турган эки жарым бир бүтүн болуп саналат. Экөө бири-бирин толуктаган кезде гана ортолорунан жаңы муун жаралат. Адамзат тукумунун уланышы жана толук кандуу коомдун пайда болуусуна шарт түзөт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадисинде аялдар эркектердин жарымы деп таасын айтылган. Алла Таала аял менен эркекти бир жандан жараткан. Аял эркектин кабыргасынан жаралгандыгы каймана мааниде айтылып, аял затынын өтө назик болгондугу жана алардын көңүлүн оорутпоо керек экендигине ишарат. Аял менен эркек бир бүтүндүн эки жарымы болгондуктан бирөө болбосо экинчиси бактылуу жашай албайт. Ал эми кимдин эркек, кимисинин аял болуп жарала тургандыгы адамдын өзүнүн колунан келбейт. Бул Алла Тааланын тагдыры менен боло тургандыгы калетсиз. Ошондуктан момун мусулман адам иудейлердин эркектери сыяктуу: "О Кудай, мени аял кылып жаратпагандыгың үчүн сага 1000 мертебе шүгүр келтиремин" деп айтпайт. Ислам дининде аял заты желмугузда, шайтанда эмес. Аял заты эротизмдин башады катары да каралбайт. Аял күйөөсүнүн өмүрлүк жубайы, бейпилдиктин, ырахаттын, мээрим менен сүйүүнүн булагы, жардамчысы жана өз үйүнүн ханышасы. Исламда аял заты менен эркек бөлөк-бөлөк каралбастан экөө бирге чогуу каралган. Ошондой эле экөө бириккенде гана толук бир бүтүн боло алат. Анткени ислам дини бул адам табиятына төп жана шайкеш келген дин. Аял деген ким? Аял деген бейиш, анын таманынын астында болгон эне. Аял бул үй бүлөдө баары сый урмат менен мамиле кыла турган, жароокер жубай, балдардын алгачкы табылгыс тарбиячысы. Асыл маданияттын, учугу үзүлбөгөн үрп-адат менен баасы бийик нарк-насилдин башаты, жашоонун угуту. Бул дүйнөдөгү өзүнүн милдеттерин талаптагыдай так аткаргандан кийин бейиштин каалаган эшигинен кире турган өзүнчө эле бир периште.